Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qirg'iz elim, sanjira suyuvchilar, tarix suyuvchilar. Tegi qirg'izdin sanjirasi burmalab, emnege tarixinglarga xiyonatlik qilib, chiqqinchilik qilib jatasыңар. Emne qanыңар барлык қалмақ аралашып Qirg'izstanda қалмақтар башкарып алганбы? Моореки ичкилик кыргыз деп аткан бул қалмақтар менен кыргыздардын ортосунан келип чыккан қалмакташкан кыргыз дегенди түшүндүрөт. Ишенбесеңер, қалмақтарда Сартала деген уру бар. Ошол бугу менен азык саяк урусу болот. Бугу азык саяктар. Ошолор жана сары дөөлөстөр бар. Ошо қалмақтардын ойроттордун ойроттордо дулат деп коет. Дулат деген уру кадимки эле дөөлөстөр илгерки Дунху. Улуу хундар бул мөңгү бөрү жинди кылычтамга күркүрө урусу болот. Дал ошол кылычтамга урусунун санжырасын тебелеп, силер кылычтамга урусун чачыратып, кылычтамга урусунун 9 баласын жокко чыгардыңар. Чын-чынына келгенде тарыхта Аттилла деп жүргөнүңөр эч кандай мундуз эмес ал. Аттилла аргын бассыз Байсогур урусунан чыккан, тамгасы Коштамга урудан бөлөт. Бөрү бассыз дейт буларды. Улуу гундар деп жана Айтамга, Киркитамга Каңлы урусу болот. Азыркы аталагаш Керкитамгалардын бугу азык Керкитамганын бакма баласына Козун Берекет тиешеси жок, ал эч кандай. Жанагы Богожей деп жүргөн уруңар бул Карабагыш Адигине урусунан чыккан ичкилик урусу болот. Эч кандай байыркы Найман кылыч Чоңбагыш Сарыбагыш урусуна тиешеси жок. Сарыбагыш урусуна болсо Дөөлөс Бакты урусунан таратып койсуңар, санжыранын кашасын чыгарып. Эмнеге чыккынчылык кыласыңар? Ушунчалык кыргызды бөлүп жарганга куштар болуп, ар кандай курдомат менен байыркы кыргыздын ата теги болгон мөңгү бөрү жинди кылычтамга урусун чачыратып жок кылдыңар. Негизи чын-чынына келгенде мундуздар экиге бөлүнөт. Баймундуз, Осурак мундуз дейт. Баймундуздар булар Катаган урусунан тараган, түбү Кылычтамга урусунан келип чыккан таза кандуу Кылычтамга болот. Кылычтамга урусунан келип чыккан. Бул кадимки эле Моңгуш урусунан пайда болгон. Моңгуштар Мөңгүш деп коет. Мөңгүш урусу, Моңгуш кагандан. Байыркы Кылычтамгалар Модешануйден кеткен. Модешануй деген бул мөңгү төрө, мөңгү Маданбек төрө жинди кылыч каган дегенди түшүндүрөт бул Модешануй деп тарыхта. Аны силер бурмалап Кылычтамга бар бүткүл кыргыздын урусунун арасында бар деп ар кандай курдомат коюп Кылычтамганын балдарын чачып жатасыңар. Кытай Кылычтамгалар дагы булар Кубулай хандан тараган булар. Кодайлаттар дагы түбү Кылычтамга болот. Кайдулат Чекир Саяк Чукулу урусунан тараган Кайдулаттар деп коет. Мага ишенбесеңер, Казак хандыгында Кенен Сары Эрешимдин урпактары Чукулу урусунан келип чыккан Кылычтамга урусу болот. Анан Моореки Карабагыш урусу бул Кылычтамга Богожой урулары эч кандай Кылычтамганын составында жок. Булардын ээн тамгасы Адигине урусунда Кочкор Мөөз тамга. Кылычтамгалардыкы байыркы мөңгү бөрү жинди Кылычтамга күркүрө бүркүттүн учкан кош бүркүттүн канатында эркиндикте жүргөн көчмөн баатыр Каган улуу хандардын, бийлердин, бектердин, аскер түмөн баштылардын ат үстүндө жоокер баатырлыкты көрсөткөн жеңилбеген жинди кылыч Көкжал бөрү басардын Кылычтамгалар деп коет буну. Анан бөрү баргы деп коет. Бөрү баргы бул Кылычтамганын бир тууганы болот. Балкатамга урусу болот. Кылыч менен Керкитамга эч кандай бир тууган эмес. Керкитамга урусу бул Кылычтамга урусунан тараган 8-кылымдагы бөрү каңлы бассыз Айбалта тамга Керкитамга урусу болот. Чыныгынды кура. Керкитамганын бакма баласы Кутбагыш, Бугу, Карабагыш, Карачоро азык саяктар болот. Ошолор самозван саяктар, чыныгы супер саяктар. Чекир Саяк бөрү жинди Кылычтамга бөрү сак саяк
Чуко уулу Чүкө Баатырдын урпактары болот. Чуко уулу деген Чүкө уулу дегенди түшүндүрөт. Чүкө Баатыр деп. Түгөл Бука хандын урпактары болот, жанагы айтып жүргөн. Түгөл Бука деп Жаңыл мырзаны алам деп жүргөн Түгөл Бука хан бар го. Ошо туугандар. Жаңыл мырза Нойгут, Ногой деген уруулар, Ногойлор илгерки кадимки эле калмактар болот. Ногайский Орда деп татарларга жакын болот. Эч кандай кыргыздарга тиешеси жок бул. Аны Санжыраны бурмалап, кыргызды бөлүп жарып, таш талкан чыгарып, тиешеси жок сары урусын Айтамга кылып, Айтамга, Керкитамга Нукура Каңлы кыргыз каганатын түзгөн Барысбек кагандын урпактары Кылычтамга урусунан тараган Айбалта тамга, Керкитамга Каңлыларды, бөрү болотторду жокко чыгарып салыпсыңар. Төбөй урууларын, Төбөй хандан, Ороздук хандан. Бул чыккынчылыгыңар эмне деген кыянатчылык? Көбүнчө муну Сарбагыш урусу өз атасына чыккынчылык кылып, айрым мундуз уруулар да чыккынчылык кылып, Жедигер урусу да чыккынчылык кылып, Тагайдын урпактары өз атасы байыркы мөңгү урус Бөрү жинди Кылычтамга мөңгү урууларын жокко чыгарып жатат да. Анан Моореке кыргыздын санжырасын жазган, бурмалап элди бири-бирине кайраган тарыхчыларды кызмат ишинен алып койсоңуз Садыр Жапаров жакшы болот эле. Негизи кыргыздын тарыхын жокко чыгарып, бир атадан тараган кыргыздарды жокко чыгарып, Кылычтамганын 9 баласын жокко чыгарып салып атасыңар силер итчилик кылып. Бул деген кыянатка жатат. Эсен хан дейсиңер. Бул Эсен ханыңар Бөрүбасар хандын баласы Бодончар деп атат. Бодончар Бөрүбасар хан бул. Бөрүбасар хан, Бодончар хан. Бодончар хан. Тарыхта бул Алакчын хан дейт Бөрүбасар ханды. Ошо Бодончар хандын баласы Эсен хан болот. Эсен хандын баласы улуу Жеңгиз хан дейт. Жеңгиз деген кыргыздын сөзү болот. Чыңгыз деген бул кыргыз калмактарынын сөзү болот. Себеби калмактар чы дегенге тили келбей, чыга тили келет да, калмактар жыга тили келбейт. Чы деп айтат. Чыңгыз деп атаган. Чыңгыз хандын чын аты Темирчин хан. Чагатай улусу деп 3 Малай айылына коюлган. Ошол кездеги жанагы Өзбек хандыгында Каракалмак өзбектер байыркы Кокон хандыгын негизи азыркы өзбектер тузган. Өзбектердин түбү Маңгыт урусунан тараган. Маңгыттар бул Кушчу, Дөөлөс бакты Карабагыш урусунан келип чыккан. Булар Кенефон жактан кадимки эле Халка монголдордун жана Орхон энеси түрко-монголский происхождение кыргыздардын калып кеткен калдыктар болот. Булар калмактар кыргыздашып кеткен, ошол могол уруулары болот. Ошону силер аябай чыккынчылык кылып жатасыңар. Кыргыз элим, ынтымак бололу, тынч болойлу, аман болойлу, антип тарыхты бурмалабай, байыркы кыргыздын урууларын жокко чыгарбай, хот калмактан жуурулушуп, калмактар кыргыз болуп кетеби, кыргыздар жуурулушуп кетеби, аралашып кетеби, баарын тең калыстык менен түбү атаңардын келип чыгышы жөнүндө бөлүп жарбай элди бириктирип санжара жазсаңар, бул эмне деген чыккынчылык? Дагы эле Кокон хандыгынын калмактардын саясаты жүрүп жатат да, өзбектердин, маңгыттардын. Мисалы мактанасыңар, асманды көккө кагып, тим эле тарыхты бурмалап, Сары урусунан чыккан Кудаяр хан деп. Кудаяр менен Шералы хан эч кандай Сары урусунан чыккан эмес, ал Маңгыт урусунан чыккан. Маңгыттар Дөөлөс урусунан чыккан. Дөөлөстөр байыркы азыр Тувадагы тувиништер болот. Кыргыздар менен Калка монголдордун ортосунан келип чыккан түрко-монголский происхождение дейт. Булар калмак тили байыркы тунгус тили. Азыркы сүйлөп жаткан ойрот калмак, ойроттордун, калмактардын тили жунгар, мажар, заманбап венгрлердин тилине жакын. Булардын тили Кыпчак туугандардын тили, кыргыз кыпчак туугандардын калмактарга жакыныраак. Орхон энесей тили бул байыркы кыргыз тили болот. Кыргыз тили эч кандай түрк тилине келбейт. Түрк тили бул аргынбасыз
курттар болот, бөрү бассыздар. Бул түрк тили кыргыз менен Ирандын ортосунан келип чыккан тил түрк тили болот. Ошо диндердин мамлекети болот. Османский империяны түзгөн бөрү бассыз урусу түзгөн. Буларды көк түрктөр деп атаган. Көк түргөч кыргыздары деп, карлуктар деп. Уйгурлар илгерки жунгарлар уйгур, дал ошо уйгурлар байыркы калмактар болот. Калмак менен кыргыздын ортосунан кыргыз кыпчак деген эл келип чыккан. Кыпчак деген сөз качкак, куупчук дегенди түшүндүрөт. Өтө воинственный, жоокер эл болгон. Кыргыз менен калмактар бири-бирине багынбай, ортодо кыргыз кыпчак эли келип чыккан. Кыргыз кыпчактар да хандык түзүп, кыргыз кыпчактар менен ортодо Орхон Эженесай, Нукура Тазагынды кыргыздардын ортосунда согушуу, хандык талашуу болуп, кыпчактар багынбай кыргыздарга. Куупчук, качкак кыргыз баатыр, жоокер эл, туткунга түшпөгөн эл дегенди түшүндүрөт. Туткунга түшпөй, булар колго түшсө дагы эч качан багынбай, акыры өзүнчө империя түзүп, улуу калмак кыргыз кыпчак тилин сактап калды да, Орхон Енесей кыргыз тили жок болуп кеткенине байланыштуу бүткүл кыргыздын тилин кыргыз кыпчак тилине айландырып салдыңар да. Негизи азыр Орхон Енесей тили да, кыргыз кыпчак тили дагы моореки улуу Чагатай, Орхон Енесей кыргыз менен кыпчактын ортосунан келип чыккан Чагатай тили мөңгү урусунун, бөрү жинди кылычтамган урусунун тили болот бул. Ошол тилде сүйлөп жатабыз азыр. Кылычтамгалар бүткүл уруулардын, элдердин келип чыгышына себепкер болгон эл. Бул бөрү жинди кылычтамга мөңгү урусу бүркүттүн учкан канаты куш деген уруу бул бир гана кыргызда бар. Башка элде бир дагы халка монголдордо дагы, түрктөрдө дагы, ишенбесеңер мажар, венгрлерде дагы кездешпеген уруу да бул. Өтө табышмактуу кыргыздын урпактары текелей ата теги болот. Силер жокко чыгарып, тарыхыңарга кыянат кылып, санжыраңарды бурмалап, кылычтамга урусун кечээ жакында эле келип чыккан урууга апарып теңеп коюп атасыңар да. Адигине, тагай, муңгуш, жанагы азык саяктар, супер саяк жана самозван саяк деп жүрөт. Эми билбейм кандай саяк экенин, мага лично баары бир кандай болгону эми кыргыз кызыктырбайт. Моореки ушу 18-16, 14, 15 кылымда Чагатай улусунан келип чыккан ар кандай элдин жуурусунан коңшу элдерди кыргыздар башкарып отуруп, түрктөр, халка монголдор, ирандыктар ортосунан, 3 элдин ортосунан келип чыккан урууну Долон атаны чоң аталык кылып, бүткүл кыргыздын атасы кылып, байыркы кыргыздардын урууларын жокко чыгарып койгонуңар бул жеткен чыккынчылык. Андай кылбагыла туугандар. Эч кандай Асан бийден адигине уруусуна улуу Жеңгиз хандын урпактары тараган эмес. Бул тарыхка дал келбеген, чындыкка туура келбеген маалыматтарды таркатып жатасыңар. Бул негизи мусулманчылыкта жалган айткан үчүн наркы дүйнөдө, бул дүйнөдө жооп бербесеңер да наркы дүйнөдө жооп бересиңер туугандар.